14 май Түркияда президенттик шайлоо өтүүдө. Эң негизги интрига эки талапкердин ортосунда. Бийликте 20 жыл отурган Эрдоган кайра эле жеңип чыгабы же азыркы саясатты 180 градуска өзгөртөм деген Кылычдароглу шайланабы. Сурамжылоолор оппозицияда утуу шансы көп экенин көрсөтүүдө. Эмне үчүн түркиялыктардын бул жолку тандоосу дүйнө, анын ичинде Кыргызстан үчүн маанилүү. Аты жөнүм Асель Шамилова, алдыда кенен талдап берем. Саламатсызбы? Шайлоого 4 талапкер чыгышкан. Добуш берүүгө 3 күн калганда дагы бир талапкер Мухаррем Инже талапкерлигин алып салды. Аны оппозициянын добушун бөлөт, бул Эрдоганга жардам берет деп сындап келишкен. Анткени Инже да оңой атандаш эмес эле. Өткөн жолку президенттик шайлоодо 30% добуш алып, Эрдогандан кийинки орунду ээлеген. Эми Инженин оюндан чыгышы менен Кылычдароглу биринчи турда эле утуп кетиши ыктымал деп жатышат. Анын жеңет деп айтууга себеп болгон бир канча жагдайлары бар. Анын бири оппозициянын биригиши. 6 партия элдик коалиция түзүп, бир талапкерди чыгара алды. 74 жаштагы Кемаль Кылычдароглу чынчыл, токтоо, коррупциялык схемаларды таап чыгып, иликтөөлөрдү жүргүзгөн чечкиндүү саясатчы катары сыпатталып келет. Ал эми 69 жаштагы Реджеп Тайип Эрдоган президенттикке 4-чү жолу баратат. Ал 2014-жылы конституцияны өзгөртүп, дагы шайлоого катышып, президент боло турган укук алган. Акыркы 2 шайлоодо тең Эрдоган 53%дан аша добуш ала алган эмес. Бирок ал шайлоодо тажрыйбасы чоң. Сурамжылоолор кандай көрсөтсө да утуп кетиши ажеп эмес. Ошентсе да бул ирет анын утулушуна себеп болчу чоң факторлор бар. Биринчиси Түркиядагы экономикалык каатчылык. Эрдогандын финансы саясаты улуттук акча, лиранын куну кескин түшүп, баалардын кымбаттоосуна алып келди. Эгерде бийлигинин алгачкы жылдары Эрдоган кичи бизнеске дем берип, экономиканы көтөргөн, Түркияны дүйнөдөгү 15 алдыңкы мамлекеттин катарына кошкон лидер эсептелсе, акыркы жылдары тескерисинче өлкөдөгү кризистин башкы автору катары сыпатталып калды. Учурдагы президентти кыжаалат кылган экинчи көрүнүш — февралдагы зилзала. Расмий эсепте 50 000 ашуун адамдын өмүрүн алган табият апатынан кийин бийликке нааразылык күчөгөн. Сапатсыз курулушка байланыштуу ондогон курулуш компанияларынын жетекчилери кармалган. Бирок оппозиция коррупцияга жол берген деп, курулуштун сапатын көзөмөлдөгөн бийликке жоопкерчилик артууда. Кайсы тараптын жүйөөсү элди ынандыра алганын албетте шайлоо көрсөтөт. Зилзаладан түздөн түз жабыркаган аймакта 9 миллион шайлоочу жашайт. Андан тышкары бул апат жалпы түркиялыктардын маанайын өзгөртүп, али күнчө коркунуч таасири тарай элек. Siz konuşturmuyorsun. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsun. Olmaz. Анткени менен Эрдоган тышкы саясатта өзүн дүйнөлүк лидер катары көрсөтүүгө жетише алды. Айталы, ал азыр Орусия менен Украина согушунда, Путин менен да, Зеленский менен да тыгыз иштешүүдө. Акыркы согуштарда атагы чыккан чалгындоочу жана чабуул коюучу Байрактар учагы Украинага бекер берилип, заводу да курулууда. Байрактарга ээлик кылгандардын бири Эрдогандын кара чечекей күйөө баласы. Ошол эле учурда Газпром Түркияда атомдук электростанция куруп, ачылышына Эрдоган менен Путин онлайн катышты. НАТОнун мүчөсү болгонуна карабастан, Эрдоган Орусиядан С-400 зениттик ракеталык комплекстерин сатып алууда. Шайлоого аз калганда Орусия темасы дагы көтөрүлдү. Талапкер Кылычдароглу Орусияны президенттик шайлоого кийлигишип жатат деп айыптады. Аз күн мурда Эрдоган жолугушууда Кылычдароглуну Түркияда террористтик деп табылган Күрд жумушчу партиясы менен байланыштырган видео көрсөткөн. Журналисттер факт-чек кылып, ал видео монтаждалып жасалганын аныкташкан. Кылычдароглу муну орусиялыктар жасаган кутум, шайлоого кийлигишүү деп эсептөөдө. Бул тууралуу Твиттерге түркчө жана орусча жазды. Ал эми Эрдоган Путинди коргоп, Кылычдароглунун айыптоосун четке какты. Ал Түркиянын Орусия менен болгон мамилеси АКШ менен болгон мамиледе эле маанилүү экенин баса белгиледи. Атаандаштардын ортосунда идеологиялык карама-каршылык бар. Эрдоган Түркияны ислам дүйнөсүнүн лидери катары көрөт.
ал динди кеңири жайылтуу менен азыркы Түркиянын негиздөөчүсү Мустафа Кемаль Ататүрктөн такыр өзгөчөлөнгөн саясат жүргүзүп келет. Кылычдароглу тескерисинче Ататүрк негиздеген партияны жетектейт жана дин мамлекеттик башкаруудан оолак болушу керек деген саясаттын жактоочусу. Түркиялыктардын көйгөйүнө айланган дагы бир маселе — качкындар. Сирия жана Ауганстан сыяктуу согуш болгон өлкөдөн качкандардын 3,5 миллионго жакыны Түркияда кала берген. Кылычдароглу аларды мекенине кайтарарын убада кылып жатат. Эрдоан бийликте турганда каяша айткандарды куугунтуктап, камоолор күчөгөн. 2016 жылкы төңкөрүш аракетинен кийин динаятчы Фетхуллах Гүлендин уюму террордук деп табылып, анын тарапташтары делген миңдеген адам камакка алынды. Ошол учурда тагыраагы 2017 жылы жайында куугунтуктарга каршы акыйкат маршын уюштуруп, Анкарадан Стамбулга чейин келген. Бир айча созулган бул жүрүш Кылычдароглуну эл аралык коомчулукка тааныткан. Эми анын эркиндик жана укук үчүн күрөшүү, экономикалык саясатты өзгөртүү, коррупциядан арылтуу, батыш өлкөлөрү менен мамилени жакшыртуу деген убадалары көпчүлүккө үмүт берип жаткандай. Акыркы жылдары Түркия Борбор Азияны өзүнө жакын тартып, Орусиядан таасир талашып келет. Түркиянын таасири соода, саясат, маданият, билим берүү, жада калса коргоо тармагында дагы күчтөнүүдө. Муну биз соодадан ачык көрсөк болот. Евразия банкынын изилдөөсүндө акыркы 20 жылдын ичинде Түркиянын Борбор Азия менен соода жүгүртүүсү 6 эсе өскөн. Учурда эки тараптын соода сатыгы 165 миллиард доллардан ашат. Бир эле соода эмес, Түркия саясий жаатында дагы көп аракеттерди көрүүдө. Мисалы, түрк тилдүү мамлекеттер уюмунун барган сайын маанилүүлүгү артууда. Мындан улам түрк тилдүүлөр биримдигинин бекемдөөсү, кайрадан турандуу түзүү демилгелери көтөрүлүп жатат. Мындан сырткары, Кыргызстандын билим берүү тармагында Түркиянын салымы күч. Бир эле мисалды алсак, Бишкектеги Кыргыз-Түрк Манас университети 1995 жылы эки өлкөнүн көпүрөсү катары негизделип, 1997-98 жылдан бери кыргыз жаштарына акысыз жогорку билим берүүдө. Жылына бул университеттен миңдеген студент диплом алып, дүйнөнүн 32 өлкөсүндө иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Мындай жагдай бир эле Кыргызстан эмес, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана түрк тилдүү мамлекеттердин уюмунун саммиттерине катышпаган Тажикстанда да бар. Акыркы жылдары Түркия дрон дипломатиясы аттуу саясатты жүргүзүп жатканын эксперттер белгилейт. Башкача айтканда, Анкара таасирин күчөтүү үчүн шериктештерине учкучсуз аскер учактарын сатып жатат. Мындан мурун Байрактар ТБ2 Кыргызстанга келген. Байрактардын акыркы кыргыз-тажик чек ара жаңжалындагы салымы тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров белгилеген. Мындан тышкары УКМК башчысы Камчыбек Ташиев Facebook баракчасында Кыргызстанга Акынжы жана Аксүңгүр учкучсуз аппараттары да келерин жарыялаган. Байрактар ТБ2 үлгүсүндөгү дрондор Түркмөн армиясында да бар. Бул тууралуу 2021 жылы белгилүү болгон. Дрон Түркмөнстандын бейтараптуулугунун 30 жылдыгынын урматына арналган аскер парадында көрсөтүлгөн. Былтыр Казакстанда учкучсуз аскер аппараттарын чыгарган Анка заводу курулаары макулдашылган. Түрк маалымат булактары бул чет өлкөдө ачылган алгачкы дрон чогулткан завод экенин жазып чыккан. Борбор Азия менен Түркия мамилесинде көйгөйлөр да жок эмес. 2016 жылдагы ийгиликсиз төңкөрүш аракетинен кийин түрк өкмөтү Эрдоандын мурдагы өнөктөшү Фетхуллах Гүлендин колдоочулары менен активдүү күрөшө баштаган. Түрк бийлиги анын уюмун ФЕТО деп атап, 10 000 деген жаран ФЕТО менен кызматташкан деген шек менен кармалган. Аларга каршы күрөш Түркияда гана эмес, өлкө сыртында дагы уланган. Ошентип Бишкектеги Себат билим берүү лицейинин башчысы Орхан Инанды уурдалган. Кийинчерээк Эрдоан Түркиянын атайын кызматы Инандыны Кыргызстандан уурдап келгенин ачыктаган. Кыргыз бийлиги буга байланыштуу эч кандай нааразычылык билдирген эмес. ФЕТО таасири Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө дагы күчтүү. Айрым саясий кыйынчылыктарга карабастан, Түркиянын Борбор Азиядагы, анын ичинде Кыргызстандагы ролу өсүүдө. Муну менен Анкара Орусия эле эмес, Кытай менен да атаандашкан күчкө айланууда. Дал ошол үчүн Борбор Азияны Түркияда өзүндө болуп жаткан саясий процесстер кызыктырат. Бул айтылгандар Эрдоандын саясатынын жыйынтыгы. Ал эми Кылычдароглу келип калса кандай болот? Кемаль Кылычдароглу шайлоо кампаниясында басымды батыш менен мамилеге жана ички саясатка бурууда. Ошол эле учурда ал 6 майдагы кайрылуусунда Борбор Азия тууралуу мындай деди. Tarihi İpek yolunu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Türkiye'den Gürbulak ve Kapıköy'den çıkarak İran'da Tebriz ve Tahran'ı, Türkmenistan'da Aşkabat'ı,
Özbekistan'da Taşkent'i ve Kazakistan'da da Almatı'yı geçerek Çin'e varacaksınız. Президенттикке катар парламенттикте шайлоо өтүүдө. Андагы негизги атаандаштар да Эрдоандын Адилеттик жана Өнүгүү партиясы менен Кылычдароглунун Республикалык элдик партиясы. Кылычдароглу жеңсе, өлкөнү кайрадан парламенттик башкарууга алып келип, депутаттардын таасирин күчөтөрүн убада кылып жатат. Сиздер менен мен Асель Шамилова болдум. Көрүшкөнчө.